Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев кол алдындагыларга чоң муштумдугун көрсөтүүдө. Экс башкы прокурор Аида Салянованын абалы күн сайын оорлоп бараткандыгы айтылууда. Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын башчысын өлтүрүүгө мекендеши буйрутма берген. Аида Салянованын абалы соңку 2 күндө оорлоп, кыйноого кабылгандыгы айтылууда. Бул тууралуу жактоочусу Рабига Сыдыкова кабарлады. Мен бүгүн Аида Жеңишбековнаны көрүп, зээнимге кейип турат. 2 күн мурда көргөм, андан бери ден соолугу аябай начарлап кетиптир. Себеби аны аягына чейин дарылабай, доктурдан шашылыш түрдө чыгарып жиберишкен. Албетте доктурларга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери басым жасашкан. Ушинтип доктурларды дагы саясатка аралаштырып жатышат, деди Сыдыкова. Адвокаттын айтымында ага чейин доктурлар Саляновага операция жасоо керектигин билдиришкен. Эми чала дарылап койгондуктан абалы оорлоп кетти. Алы кетип дем жетпей энтигип жатат. Жөтөлү күчөгөндүктөн жүрөгүнө күч келүүдө. Мындай абалдагы адам кардиологдун түздөн түз көзөмөлүндө болушу керек эле деп кошумчалады жактоочу. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жакшы иштери менен эмес, чоң муштуму менен таанымал болууда. Күндүзү мэр, түнкүсүн Мончо жагабы Айтор Мончодогу чатакка аралашып, бир баланы сабап салган. Бул мэрдин жалгыз эле кылыгы эмес, ал Жалал-Абадтын активист аялдарын жоготкусу келип жүрөт. Кененирээк алдыдагы сюжет. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев кызматка келгени чырдан арылбай койду. Ал бир жума мурун 3-июлда түнкү саат 1:30 чоң атасынын атынан коюлган Мончодон Мавлянбек уулу Сыдык аттуу айылдык кеңештин депутатын көк ала койдой сабаган. Жабыркаган жаран ооруканага түшүп, милицияга Тагаевдин үстүнөн арыз жазат. Бирок Мураталы Тагаев ал учурда үйдө уктап жаткам деп чыккан. Кийин сабаганын жашырууга мүмкүн болбой калган соң Мончодо болгондугун моюнуна алды. Мэрден токмок жеген Мавлянбек уулу Сыдык кайра тосмо арыз жазып иш токтоду. Бирок күндүзү мэр болуп, түнкүсүн Мончодогу чатактарды чечкен Мураталы Тагаев мэр болуп келгени андан ыдык көрдүк деген шаар тургундарынын саны өстү. Ушул жылдын май айында интернетте мэрдин аты аталган аудио тараган. Аудиодо 2 адам журналисттерди сөккөнүн, алар шаарда жасалган иштер жакшы чагылдырылбагандыгын айтып жаткандыгын угууга болот. Мындан сырткары шаар тургуну Урниса Турдиева менен журналист Анархан Жаңыбаеванын дарегине дагы сөздөр айтылган. Ал сүйлөшүүдө мэр Тагаев менен Созак районунун акими Эрмек Омошев жана президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек аттуу адам президент келгенде арызданып жүрбөсүн деп Урниса Турдиева менен Анархан Жаңыбаеваны жок кылуу керек деп сүйлөшкөн. Бул жана жерде үй албай калдыңызбы? Үйүн жасап берип койдук го. Ошол жерде арыз жазган, эгенде үй алышты. Аваздын үстүнө жазган, ошо үйлөр жүрүп аткышты койду. Анарханжы? Анарханжы. Ошол жерде тиги жана Алиевалар премия салганды жазып жүрөт. Бул азыртен көрсөтпөсө дагы эле ушуну көтөрөт. Ооба. Кече көтөргөн Тузакта ошол көтөрдү. Дешеси жок эле. Азыр эртең келсе дагы көтөрөт. Ошо айтып атпаймынбы, мында жок болду. Сүйлөшүүдө аты аталган шаар тургуну Урниса Турдиева этикасы жок, тааныш тууныш, куда сөөктүк менен бийликке келип алган. Кайдагы бир мадырабаштар өмүрүнө коркунуч жаратып жаткандыгын айтып, Мураталы Тагаевдин үстүнөн шаардык прокуратурага кайрылды. 72 жаштагы Урниса Турдиева былтырдагы мэрден өз иш бөлмөсүндө ыдык көргөндүгүн билдирип, прокуратурага кайрылган. Бирок бул иштин эмне болгондугу белгисиз. Сузактын акими менен Жалал-Абадтын мэри Мураталы Тагаев экөө сүйлөшүп атат. Турдиеваны жок кылыш керек, же болбосо Бишкекке жөнөтүш керек, же Ошко жөнөтүлсө келип алат деп анын арасында сөгүнгөн да бар. Анан Бишкекке жөнөтөлү ошонор жок болот деп. Демек менин жолдо кетип аткан же авария кылышат, же колбутун сындырышат, же болбосо ошонун ары бир белгисиз эмелер менен жок кылганы турат. Каяктагы бир мадырабаштар, этикасы жок, сабаты жок, улууну сыйлабагандар, мына аким болуп мына Мураталы Тагаев окшоп отуруп алып, эмне деген жакшы жок кылгыла. Каршы сөз айткан үчүн жок кылыш керек.
Мураталы Тагаев мыйзамды сыйлабаган аракети мэр болуп келер менен баштаган. Ал шаардагы муниципалдык кызматтарга анын уруксаты жок журналисттерге маалымат берүүгө тыюу салган буйрук чыгарган. Мэрдин бул буйругу сынга алынып, Конституцияга каршы келери эскертилген жайы бар. Ушул жылдын 1-мартында мэрия караштуу маалымат борборунун жетекчиси Жалил Сапаров баштаган бир топ журналисттер кала башчысы менен иштеше албай тургандыгын билдирип, өз жумуштарын тапшырып кетишти. Былтыр күз айынан тартып аппарат жетекчиси менен чарба иштери боюнча вице-мэрдин орду дагы бош турат. Эки жетекчи тең эмгек өргүсүнө чыгып, андан ары жумуштан кеткен. Алар дагы учурдагы мэр менен иштешүүнү каалабагандыгы айтылганы менен ачык билдирүү жасалган эмес. Көрсө Жалал Абадтын мэри Мураталы Тагаев мэр болгон соң эле корсоңдоп калбаптыр. Ал 2004-жылы Бишкекте жүрүп бирөөнү сабап койгон. Бишкек шаардык соту аны 4 жылга кесип ийген. Ал көп өтпөй эле мунапыс менен кайрадан бошоп кеткен. Кандай союккана бар? Мэрлик менен кошо мончо иштеткен жалгыз эле Жалал Абадтын мэр эмес, Баткендин экс-губернатору Абиш Халмурзаев дагы сауна иштеткени менен таанымал болгон. Албетте, мончо сауналарын өздөрүнө каттатпайт. Оштун драм театрынын директору Асан Мансуров сыңары сауна мончолору апасына же туугандарына катталуу. Кыргызды бириктирген айтылуу баатыр Тагай бийби же чоң атасыбы? Айтор адамдар кирбогун жууган мончону Тагай бий деп атап алган мэр Мураталы Тагаевдин кокоңгордугу канчага чейин созулат дешүүдө Жалал Абад тургундары. Айыл чарбаны каржылоо жети долбоорунун алкагында ушул жылдын 4-июнуна карата 4 миллиард 599 миллион 197,7 миң сом жеңилдетилген насыя берилди. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бул иш-аракет айылдык товар өндүрүүчүлөрдү мамлекеттик колдоо максатын көздөйт. Ал Айыл банк, РСК банк жана башка коммерциялык банктар аркылуу жеңилдетилген насыя түрүндө берилген. Алардын ичинен 699 чарба субъектилери 85 миллион 82 миң сом акча каражатын кепилдиксиз алышкан. Дыйканчылык программасы боюнча 1 миллиард 22 миллион 604,9 миң сом акча каражатына 2688 жеңилдетилген насыя берилген. Мал чарбасы программасына 2 миллиард 578 миллион 308,5 миң сомго 6667 жеңилдетилген насыя. Ал эми айыл чарбасын кайра иштетүү жана кызмат көрсөтүү программасына 998 миллион 284,3 миң сомго 257 жеңилдетилген насыялар берилди. Екатеринбургта кыргыз диаспорасынын башчысы Камчыбек Каримовду өзүнүн жердеши буйрук менен өлтүргөн. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары укук коргоо органдарындагы булактарга таянып жазып чыгышты. Маалыматта киллерди жакында эле абактан эркиндикке чыгарылган кыргызстандык Замир аттуу адам жалдаган. Маркум Камчыбек Каримовдун жакын досу жана жардамчысы Урмат Курманбаевдин айтымында киллерди жалдаган адам тоноочулук боюнча оор кылмыш жоопкерчилигине бир нече жылга соттолгон. Ат аталган адам кыргыз болгону менен орус жарандыгына ээ. Камчыбек Каримов 19 миллион рубль акча алып бараткан жеринен кылмышкерлер кол салып, натыйжада ооруканага жетпей каза болгон. Азырынча жалданган эки киллердин артынан түшүшкөнү менен колго түшө элек. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы 7-июль күнү Таңгамаал Ысык көлдүн Бактуу Долоноту айылынын жанында болгон кырсыктын күбөлөрүн издеп жатат. Бул тууралуу маалыматты башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Окуяны көргөн билгендер кырсыктын себептерин так аныктоо, объективдүү иликтөө үчүн изилденип жаткандыгы белгиленген. Жол кырсыгы 7-июль күнү Таңгамаал Бактуу Долоноту айылынын жанында болгон. BMW X7 үлгүсүндөгү автоунаа Lexus IS менен кагылышып, жалпысынан 4 киши каза болгон. BMW X7 машинасында бараткан жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токтобеков жана айдоочу жабыркаган. Бишкекте маршруттук такси менен жеңил машина кагылышып 12 киши жабыркады. Жол кырсыгы бүгүн 10-июлда эртең менен Тоголок Молдо Щербаков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабыркаган 12 кишинин бардыгы ооруканага жеткирилди. Арасында оор жараат алгандар дагы бар экендиги айтылды. Алардын 9-у Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна, 3-өө улуттук госпиталга жаткырылды. Күнөөлүүлөр аныкталууда.
Ысык-Көл районунун Байет айылынын 37 жана 59 жаштагы эки тургуну аракка ууланып каза болду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда окуя 6 июлда болгон. Анда эки адам чогуу отуруп спирт ичимдигин ичип үйлөрүнө кеткен. Эртең менен ойгонбой калышкан. Маркумдар жерге берилди. Алардын биринин туугандары медициналык экспертизадан баш тартышкан. Ал эми экинчи адамдын үй бүлөсү сөөктү экспертизага берген. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бул эки жаран алкоголдук интоксикациядан улам ууланып каза тапкан. Аксыр районунун Коштөбө айыл өкмөтүндө 9 июлда сел жүрдү. Мундуз жана Жаңгак айылдарында 20дан ашык үй сел каптоо коркунучуна кептелгендигин жергиликтүү жашоочулар билдиришти. Мундуз айылына барчу жол селден улам жабылып, жергиликтүү эл жарыксыз калды. Айылда 30 турак жайдын короолорун жана 5 үйдү суу каптады. 9 июлда кечке жуук райондун Коштөбө айыл аймагынын Жаңгак, Семет, Мундуз, Ташжар айылдарында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчилиги кырсык болгон аймактарды кыдырып чыкты. Баштапкы маалыматтарга караганда, катуу жааган жамгырдан улам тоолордо кыян жүрүп селге айланган. Райондук деңгээлдеги 7 чакырым жана 2,5 чакырым ички чарбалык жолдордун бир катар бөлүгү жарактан чыккан. Мындан сырткары ГАЗ 53 автоунаасын жана бир жеңил машинаны сел агызып кеткен. Учурда чыгымдар такталып жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.